Мен жалпы эле ошол Ош шаарындагы шаардык кеңешке кетип аткан партияларга жана кандидаттарга мындай кайрылгым келет да. Азыр баарыбыз абдан көп убадаларды берип, сөздөрдү айтып, ар кандай пикирлер менен өткөн нерселерди жамандап, кыскасы биз ар кандай ушундай бир чоң бир маалыматтар менен кетип атабыз да. Азыр баарыбыздын 9 партия менен кетип атканыбыз менен баарыбыздын максатыбыз бир болуш керек деп ойлойм да. Ошол эле мисалы жергиликтүү бийлик тарабынан, мамлекеттик бийлик тараптан дагы бул биздин партия, бул оппозициялык партия, бул тигинин партиясы деген түшүнүк жашабаш керек да. Экономиканы оңдойбуз десек, анда биз баарыбыз ынтымак болушубуз керек деп ойлойм. Шайлоодо негизи ошол саясий технологдор деп айтабыз, эксперттер, пиар менеджерлер абдан мындай ушундай бир нерселерди ойлоп чыгат дагы. Сөзсүз түрдө адамды жаманат кылып, жала жаап, элдин баарын актанып бүтө албайсың анын баарынчы. Же болбосо алдын ала контр атака жасап, же болбосо өткөн нерседен сабак албай эле кайрадан эле ошо мамлекеттик муниципалдык ишканалар, административдик ресурстарды колдонуп, керек болсо менин колумдан кызмат кылып атасыңар, силер тигини колдошуңар керек. Бул деген мамлекеттин партиясы, бул деген тигинин партиясы деген түшүнүктөр жайылтат да. Биз ошонун сабак алып токтошубуз керек. Биз кандай гана партия болбосун, баарыбыз Кыргызстандын жараныбыз. Баарыбыздын статусубуз бирдей. Ким депутат болот, бул бир Кудайдын иши. Ошондуктан баарыбыздын максатыбыз таза болсо, ушул өткөн интригалар менен алек болбой, жамандаган менен алек болбой, бири-бирибиз менен баягы ким менен ким сүрөткө түшүп койсо ошону обсуждение кылбай, андан көрө реалдуу шаар үчүн эмне кылып беребиз, мамлекетке кандай көз караштарыбыз бар, кандай кылсак биздин ушул келечегибиз жакшы болот, кандай кылсак бизде экономика оңдолот, кандай кылсак бизде саясий стабилдүүлүк келет, жана ошондой эле ортобузда ынтымакчылык болот, ошол жөнүндө көп ойлонушубуз керек болуп атат да. Мына акыркы убакта биздеги теледебаттарды карап отуруп дагы мен чындап абдан өкүндүм. Себеби дегенде, карасаңыз жалаң ушул ушактын деңгээлиндеги сүйлөшүп атабыз да. Жалпы эле ошол эртеңки күндө депутат болуп, мэрге сунуш айтып, эртеңки күндө мамлекетке сунуш айтып, өзүбүздүн жакшы идеяларды ортого салып, ошону ишке ашышын кааласак, анда болсо биздин ниетибиз дагы, позициябыз дагы бүт ошол жакшылыкка багытталыш керек да. Бири-бирибизден жамандап, бири-бирибизден минус жактарды издеп, тигинин саясий технологдору же пиар менеджерлер анын бир минустарын таап чыгып, өткөн нерсе менен чабышып отуруп ушул күнгө келдик да. Биз мына 30 жылдан бери кыргыз мамлекети, кыргыздар баарыбыз ошо разборка менен аликпиз да. Каматмай менен, өчө алмай менен, тиги бул же бул партиянын бийликке келип алып, анан келгенден кийин башкасына мүмкүнчүлүк бербей коюш менен алек болуп атабыз да. Ошондуктан мунун баары биз үчүн трагедия, мунун баары үчүн бул баягы болбогон нерсе. Мамлекеттин кызылып турган жерде, элдин кызылып турган жерде партияга карабай, көз карашыңа карабай, бирге тургандай, компромисске бара тургандай дагы сапатка ээ болушубуз керек да. Антпесек биз бүгүнкү күндө ушинтип отуруп мамлекетти туңгуйукка жеткирдик, мындан ары татаалдаштыра турган системага кетип атабыз да. Ката кетирбеген пенде жок, жаңылбаганда пенде жок. Кыскасын айтканда, ар бир адамдын артынан, ар бир кандидаттын, ар бир депутаттын, ар бир лидердин артынан карасаңыз, сөзсүз түрдө плюстар менен минустары бар да. Ошол минустарын кармап алып эле кечке чейин аны жамандай бербей, андан көрө реалдуу өзүбүздүн сунуштар менен, көз караштарыбыз менен, кылган кызматтарыбыз менен, кыла турган жакшы ниеттерибиз менен бөлүшүп, ынтымакташып, алдыга жылышыбыз керек да. Ошол нерсени бардык партияларга жана кандидаттарга каалаймын.